Салам урматтуу мусулман бордоштор. Сиздер менен күн сайын бир аят же бир хадис долбоору бүгүн сүткордук кылуу өтө жийиркеничтүү иш деген темада хадис айтат, угабыз. Абдуллах ибн Мас'уд радыйаллаху анху риваятланган хадисте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ар-риба 73 баба." Сүткорлуктун 73 түрү бар. Айсаруха мислу айянкихар раджулу уммах. Алардын эң жеңилин кылгандардын күнөөсү адам өз энеси менен жыныстык катнаш жасаганга барабар болот. Ибн Мажа, Аллах сактасын. Бул хадис сүткорлуктун өтө класс иш экендигин кабар берет. Анткени сүткорлук кылуунун түрлөрүнүн эң жеңили адам өз энеси менен жыныстык ишке баргандай оор күнөө. Акыйкатта сүткорлук кылуунун эң жеңили зына кылуудан дагы оор. Ал эми сүткорлуктун башка түрлөрүнүн кылгандардын күнөөлөрү канчалык деңгээлде оор экендигин Аллах Таала өзү гана билет. Атын өчкөр арам сүткорлуктан тыйылышпады. Алардан так атын айтсак, Аллахтын каарына душар болгон яхуди жөөттөр. Алар өз пайгамбарларына айлы-керлик кылышып, сүткорлуктан тапкан акчадан жей беришкен. Мына ушинтип арам нерсени таштабай кылып жүрө бергендиктери үчүн Аллах Таала жаза иретинде аларга көптөгөн нерселерди арам кылып койду. Аллах Таала Кур'анда айткан: فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. Яһудилер зулумдуктары себептүү Аллахтын жолунан көпчүлүктү тоскондуктары үчүн жана аларга тыюу салынган сүткорлуктун акчасынан алып, адамдардын мал-мүлктөрүн батылдан жегендиктери үчүн biz аларга адал болгон нерселерди да арам кылдык. Ниса сүрөсү 160-161 аят. Аллах Таала барыбызды мындай иштерден алыс кылсын. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.